Каза болгон ата энеме Куран хатым түшүрүп, дуба кылып коюңуз деп акча берсе, ошол акчаны алса болобу дейт. Хатым Куран окуп, намаз окуп, дуалар кылса бардык дуалар жетет. Ата энеге жетет, бардыгына жетет. Бирок ушуну түшүнүп алыш керек. Хатым Куранга акча алган болбойт негизи. Куран ибадат бул. Ибадатка акча алынбайт. Намаз окуп, мен намаз окудум, акча бер дебейсиң. Орозо кылдым, акча бер дебейсиң. Буну соогун Кудайдан аласың. Куран окуу да ушундай ибадат. Ошон үчүн бергенде акчаны өзүнүн соогун алат. Акчага өзүнчө соог алат, Куран окуганчы соогун өзүнчө алат. Берген адамга айтыш керек, мен акчага окубайм деш керек. Бул ибадат. Сага мен мындай эле Куран окуп берем, өзүң соогун багыштап коем деш керек. Негизи бул маселе каяктан чыккан? Бул маселе элдер Куран окубай, молдолорго Куран окуткандан чыккан. Ар бир мусулман өзү Куран окуш керек. Бул уят нерсе. Атаңа бирөө Куран окуп берсе, сен окубастан уят нерсе. Өтө уят нерсе. Өзү ата энесине Куран окуш керек. Бул молдо эле бүтүрүп коет ишти, мен жүрө берем деген маселе эмес. Андай болбойт. Ошон үчүн бул элдер көбүнчө түшүнөт, Куранды катым кылыш керек, зарыл деп түшүнөт, зарыл эмес ал. Билген Кураныңды оку, дуа кыла бер. Фатиханы билесиңби? Фатиханы оку. Ихласты 3 жолу оку, Куран соогун аласың, дуа кыла бер.